Assalamu alaikum. Ак Калпак кыргыз журтчулугу. Биз сиздер менен кайрадан Манас баяны телекөрсөтүүсүнөн, телеберүүсүнөн кезиги отурган чагыбыз өткөн берүүбүздө Манас менен Алмамбеттин араздашуусунун себебин жана жарашуусун айтып өткөнбүз. Демек, ортодо бузукулардын айынан ушак сөздүн уусунан кан дос болгон, киндиктеш болгон, кандаш болгон, эмчектеш болгон, о дүйнөлүк акыреттик дос болгон Манас менен Алмамбетте ара жолдон ажырап бири-биринен кол үзүп кала турган деңгээлге чейин жеткен. Бирок Кудай сактады, бирин-бири табышты. Ага себеп Манастын айкөлдүгү болду деп баса белгилегенбиз. Эми окуябызды андан ары улантабыз. Андан ары ошондой ызы чуулардан улам Кенжут менен Жабалыкты толук динге киргизе албай калды деп айтканбыз. Кенжутка салган уруштун баш аягы 24 күн болду дейт. Бул учурда Алтынайдын атасы динге кирбестигинин жайын түшүндүрүп, көкүрөгүн каккылаткан. Андан бери 13 күн болду дейт. Демек, 9 күндөн кийин каккылаткан 13 күн дагы болсо, дээрлик 22 күн болду деген нерседе болуп атат. Ошондо кыз атасынын көкүрөгүн дагы бир жолу каккылап көрдү эле, көөдөнү каңгырап ачыгыраак үн чыкты дейт. Кудайдын кулпусу жанайын деп калган экен деп, кыздын боюн кубаныч ээледи. Анан атасына кайрылып: "Ата, кыргыздын кыргынын көрдүң, Манастын бараанын байкадың. Ага кылаар айла тапкан жоксуң. Пендеден ушунча коркосуң, периштени кантесиң? Адамдан ушунча коркосуң, ак жазгандын Кудайдын кудуретин кантесиң? Аларга кандай айла кыласың? Болгон күчүң ушулбу? Тилимди алсаңыз, эми мусулман болуңуз" деди. Атасы ошондо гана араң ыйман келтирип динге кирди. Алтынай бул ишти Бакайга кабарлады. Бакай желдеттерге айтып, азатка чыгарууну буйруду. Атасынан башка ал жерде туткунга түшкөн дагы 18 киши келме келтирип, мурда эле мусулман болгон экен, анын баарын азат кылышты. Ошондон кийин гана Бакай аскерди баштап, Манастын жолун утурлап, алдына келип калгандагысы ошол болчу. Нече күн жол жүрүп, демек Манас кайра Кенжут менен Жабага барып отурган жок. Бакай утурлап чыккандан кийин аскерим келип калды деп ошол жерден эле кайра тарта берген. Нече күн жол жүрүп, Намундун боюна, Зарапшанынын оюна келип, аскер орун алган учурда Алмамбет Манас кыргылчал баштагандар кезикти. Аскер андан өтүп Кебездин оюна, Кепер суунун боюна 3-күндө жетти. Жол ушул жерден бөлүнөт. Андыктан олжого түшкөн ургаачыларды ушул жерден бөлүшмөй болушту. Демек, ошол Кепер суунун оюнда, Кебес тоонун боюнда олжого түшкөн кыздарды бөлүшмөй болуп калды. Манастын жарлыгы менен бирөөнө тийбей ал тургай колдоруна бычак карматып коргонуп турасың деп койгон болчу. Ара жолдо катын-кыз талашып, карсылдашпайлы дешип, алардын баарын алдыдагы ой талаага бөлүп чыгарып салды. Кызыл-тазыл кийинген кыздар бүт ошончо кыз талааны ээлеп, кызгалдактай жайнап эле жатып калды. Ошол себептен улам ал жер кийинкиге Кызыл ой деген ат менен таанылды дейт. Ал жер ошол күндөн ушул күн Кызыл ой деп аталып калды дейт. Олжодогу кыздардын жалпы саны 37 000 эле. 37 000 бир жерде кызгалдактай кызарып турганын элестеткиле. Аркадан барган аскер араң 40 000. Меңдибай менен Көкчөкөздөн 3 000 кошулган. Кашкар Жаркенттен кошулганы 15 000. Олжого түшкөн катындан 20 менен 30 жаштагы 5,5 миңин карылыкка деп өзүнчө ыйгарып бөлүштүрдү. 20 жаштан 30 жашка чейинкисин. Кыргыз Жаба элинин кыз келинин ушинтип олжолоп кеткен соң, аларда ургаачы тартыш болуп, жабалыктар бир атанын балдары бир катын алып, ага кезек менен катышып, кем тукум болуп калган дешет. Көзмө көз көргөн жан жок, мунун баарын уламадан укканбыз дейт.
таң калыштуусу ошондой ургачынын тартыштыгынан улам бүтүндөй бир үй бүлөнүн балдары бир аял алган көрүнүш азыр дагы ушундай эл бар экендигин интернет айдыңында көрүп билип атабыз. Сагынбай атабыз мындай мүмкүндүк жок, аны кайдан билген. Анжияндын аскери 10 миң, Аркалыктын аскери 10 миң кыз алды, жана 37 миң кыздан. Ал эми 17 миң кыз Кашкарга калды. Ошол себептен улам Кашкар катындын гени деген сөз калган. Эркегине экесе аялар болуп калган дейт ошондо Кашкарда. Анжияндык болсо алайды көздөй жүрүп, Аркалыктын аскери чакмактын жолуна салды. Манас көпчүлүктүн алдында Алтынай үчүн таарынган экенсиң деп аны Алмамбетке ыйгарды. Ага карсылдап күлгөн Алмамбет баатыр, сулууга көзүн салбаган, суктанып карап албаган, кызды кыз деп билбеген, кызыгып көзгө илбеген жаның Алтынайды көрүп напсиңе көнгөн экенсиң. Эми сенден кыз талашканды башкага ким койду? Ата уулулап бөлүшсөк, Алтынай сиздики болсун, Дилара меники болсун деди. Анын бул кебине Кыркчоро текши күлдү. Кашкарга кирип аалымдар нике байлашты. Кашкарда нике байлашты дейт. Ошону менен ал жерде 10 күн турушту. Жай дөбөдөн туз алып, жан жыргаткан кыз алып, аскер ошол жерден туш-тушка тарады. Карашаар кумулдан калба чыкты деген кабар ушул жерден угулуп, бакай абасын баш кылып катын кызды жолго салды да, калбанын кабары ушул жерден билинер деп Манас өзү аскери менен күтүп калды. 5-6 күндө артыңыздан жетип барам деп койду бакайга. Алардан мурун Көкчөкөз өзүнчө үйүнө кетип калган болчу. Жеке башына 7 кыз тандап алып, ошондо да Манаска кастыгы күчөй берди Көкчөкөздүн. Алмамбет Манас баштаган чоролор кумулдан кабар күтүп жатып калышты. 8-нчи күнү маалымат жетти. Мурунку кабар каңырыш болгон экен, жөн эле соода кылган сарттар менен калмактар уруша кеткен экен. Атайын когалаң көтөрүлүш чыккан эмес. Баатырлар 9 күн токтолуп, 10-чу күнү жолго салышты. Эми салкын жерде турам деп, лаңгу табаны жердеп турган, башында жуушадан келген Көз Каман деген туугандын икаясы жоктолот. Демек, Көз Камандын Көкжал Манаска көрсөткөн арамдыктары, жамандыктары жана ууландырган окуялары андан ары бычакташып өлгөнгө чейинкилери кезеги менен айтыла берет. Кеттик анда. Көз Камандардын жамандыгы, Көз Камандын балдары Көкчөкөздүн жамандыгы, Көкчөкөз баштаган уулдардын жамандыгы тагыраак айтканда. Сагынбай атабызда биз кайра кайталап коелу. Атасы Үсөн, Көз Каман лакабаты менен таанылган Үсөн, арамдык ою жок, колдон келсе жакшылык гана кылайын деп турган, бирок балдары ал ыгына көнбөгөн. Башынан Кудай бак берген. 1 жашында пириге дин берип, 2-синде кубат күч эсер бусар тил берип, 3-4 жашында баладан пейли бир башка болгон, 5 жашында балдардан ашык утуп, 6 жашында аксакалдардан акыл угуп, 7 жашка келгенде асман жердин эгесин издеп ой калчап, 8 жашка келгенде кээде кереэлден кечке жуунса, кээде бир ай колун сууга салбай, тырмагын такыра албай жүрүп алган, кожону көрсө коркуткан, бир сабаада кымызды бир эле жуткан, бакылдыкты сүйбөй, дүйнөнүн баркын билбей, бир жамбыны бирдин 3 чүкөгө кармата берген. Ал себептен атасы маңдай тарабы кынжаң аңырты баш жайлоосу кажырты болуп, Туңшаң тоонун адырын жердеген Ошпур байга малайлыкка берген. Ал жакта жүргөндө жер коруган калмакты жерге кийирген. 14 жашка келгенде Абу Насыр Саманы ак динине салган. 20 жашында уйгурду тамам алган. 5 жашынан бери мээнетке башы байланып, азыркысын Азирет Тоо Алайдан берки далай аймакты алып турган Манаска бул күндө тууганы жоо болду. Билеги жоонойгон Көкчөкөз Манастын көзүн тазалоону көксөдү. Алаш уулу бүткүл Азияга толуп, баары Манаска карайт. Аны үчүн ал канча мээнет кылды. Эми ошол өкмөттү Көкчөкөз бекер алгысы келди. Толкуган угуз балдарын жалгыз билүү үчүн Канкорду Манасты тындым кылууну ойлонду. Аны бул кылбаса
өткір Манастан өкімет талаша тұрған башқа бір жан жоқ екеніне көзі жетті. 40 жороны қырғындоны қиялданды. Білерік айтқан жаман сөз орындалмақ болды. Білерік не жаман сөз айтқан? Нұрқы ағырықтан болған арылар емес, маға демектен қауырыстан жүрті болсын деген қырғылчалдың бұйрығы менен талуандалғанда, білерік айваның үйірін көрбөсін, адамың үйін көрбөсін деп қарға үйген болчу. Ошол қарғыш қайбана келіп, Көкчөкөздің қолы менен ішке ашмай болды. Ал қандай да болбосын, Манасты сап қылу санасында жүрді Көкчөкөз. Дуа қылған білерік, көз қамындардың дұшман болмағы Құдайдан деп білелік, дейді Сағынбай атабыз. Жаңыдан жолыққан жерінде Манас Айдарқан менен Көкчөнің айылынан бұл жаман туғандарға 300 жылқы бөлдіріп берген. Бірінші кезіккенделе. Кейінчерек аға көніп кеткені менен учурунда азауларды берді деп жаман көріп, көңілдері бір суған ошонда арам туғандын. Адамға адам жақпаған аманат дүйіне шумжалған ушундай тура. Душман шылдың қылып, туғанымдың шағы сынбасын деген ойда қалмақша тіккен үйлерін, қалмақша киген тондорын өртеткенде, торғын туардың барын отқа салды деп көңілдері жана бір айныған. Оғызына келме келтіріп, динге жолын açып, тарқы сүннет қылып, адалдап, тай бұқадай туйлатып тұрып шоғдайын кескенде, біз ұзарталбай жүрсек, бұл учын кесіп салды деп, жуышалықша сүйлөшіп, аны да біргектеп қалышқан. Ортадан заман өтіп, алар ұнытылып, салқын жайдап, андағы саяң жайлақ, үч су азырқы ақсайды тандап, саяң жайлақ таянып, Қашқардан қара чай алып жатқан кезде, Жаваға қазат башталған. Ал жақта жүріп, Қырғыл қожаны қарақтап, ал қарғыш айтып атқанда, Көкчөкөздің көңіліне жамандық түшкен. Емі Манас баштаған сайғашқаның барына зар беріп, уландырып өлтірүүнү көксөдү. Жавада жүргенде Манасқа күйбөй 10 күн мурун озунуп чыгып кеткени ошондон болчу. Дүниені сарып қылып, чачама дары, көбүрүмө дары дегендерди алдырды Көкчөкөз. Қашқарға түштүк жол болгон Чатыр көлдө Манасқа кастык кылган ушул оюн бышырды. Мурда Шиштөбө деп аталган азыркы Чештөбөнүн оюнда Коржоңбоз атын такалап, Агалдай, Чагалдай, Арвалдай, Дөрөбөлдөй, Бегалдай, Токолдой сынды инилерин ел ағасы Меңдібайды чақырды. Меңдібай келетқан жолынан Үсенге жолығып қалды. Атасына жолығып қалды бұлардың. Аны да тұқырып, намысына тие тұрған сөз айтып көргісі келділі, Үсен қайра Меңдібайдың өзін жемеледі. Анан савақ болсын деп, ұзын савақ кеп баштады. Ошондағы Үсенден айтқандары. Меңдібай, ұғып тұр. Есен қандың сынчысы, ел қыдырған тыңчысы маға көз қаман деп лақап ат беріп, ошентіп атады. Өкіметтің жоғынан алардың өкіміне мойын сұндық. Ошонда түбі дұшман деп бізді бөліп чачыратты. Мен ескі мұз менен Бейжіңдің екі арасы күн чығышы күбе майо, шымал жағы тұндыран елі, жанып жағы чууша дара болған Бейжіңге бір айлық жолдығы қаңғай менен сұруқтың қарағытай ұрықтың арасына барып тұрып қалдым ошонда. Сен жергеңде тұрып, жерден ажыроо кандай экендигин билбей калдым. Жер сагынган курусын. Карыганча жерди көрсөм деп какшанып жүрдүм. Зилинде эч бир пендени өз жынысынан бөлбөсүн. 6 жыл дегенде араң жергиликтүү элдин тилин билдим. Тилин билген менен динине кире албадым. 16 жыл болгондо каңгайга оролоштум. Элдин оозун ким тыят? Ошол жерде жүргөндө Анжияндагы Алоокени Бейжиңге тыккан Манастын кабарын уктум. Сураштырып, бабасы Ногой, атасы Жакып экенин билгенде аябай сүйүндүм. Таңшуулук келип, жер тарып, бияктан качкан Моңгол, Кытай дагы барып, менин жеримди тартып алган соң бери көздөй сүрүлдүм. 100 күн дегенде Алтайга жеттим. Алайдан 20 жашында кеткемин. Таңшоого таянып жуушада 40 жыл жүрдүм. Карап турсам, бұл күнде балдарым баш көсіп, қолынан келсе Манасты жұтқаны жүрет. Көкчөкөз ким да, Манас ким? Балдарым анчалық көппөсүн. Жакып 17 жашында бойда кайдалып, чыйырдынын катынын алып, эринин атын алган Шакан Манасты тууган экен. Ошол Манас бул күндө бүткүл алаш тукумун колунда тутуп турат. Кудайдын берген бактысын менин балдарым эмнеге талашат?
Жашынан кызырдарып, 8 жашында Азайдын аска ташында 40 жылдан жардам берген, 12 жашында Ильяс жолдош болгон Манастын ар кылган иши оңунан чыгып турат. Эми дагы бир накыл айтайын. Илгери бирөө короздонуп, бутума кирет деп ойлонбой булгаары өтүктүн муз таманына буроо салыптыр. Ал буроо бутуна кирип, аягы шишип, баса албай отурган жеринен аны каман челип кетиптир. Менин балам Көкчөкөз Манастын бутуна кирер мык болуп жүргөндүр. Манас аксап калса, ошол каман өңдөнгөн бирөө келип, баарыбызды чалып кетпейби? Дагы бир накыл айтайын. Азирети Сулаймандын колунда кереметтүү бир шакеги болгон экен. Аскерин булутка кондурган Сулайман жаныпты көздөй жүрүп, айчылык жолго аш кайнамдын ичинде жетиптир. Барып түшкөн жери дарыянын жээги болуп күн ысык экен. Сулайман булутка буйрук кылып, булут аскердин үстүн жаап, көлөкө түшүрүп турат. Орчун колдон оолагыраак четте Сулайман. Ал колундагы шакектин жардамы аркылуу ошол жердеги ак кайың менен кызыл кайыңдын зарын угат. Ак кайыңы ер бала, кызыл кайыңы кыз болуп, экөө бири-бирине ашык экен. Экөөнүн ортосунда адамдын белиндей жуундуктагы тал өсүп, аларды бири-бирине жеткирбей тосуп калыптыр. Ошондон улам аандан өтүп карашабыз деп, эки кайыңдын бойлору узарып, өздөрү солкулдап өскөн. Булардын көксөөсү ортодогу тоскоолдукту жоюп, бирине бири жанашып чогуу болуп эле. Аны билген Сулайман балтачыны жыйдырып, башка кайың талдардын баарын кыйдырып отко жактырат. Экөөнүн бактысына себепкер болдум деген ой менен кетип, кайра бир жылы ошол жерге келет. Келсе, ашык болгон баягы экөөнүн жалбырактары куураган, шайманы жок, соолуп, жан чыгаарына аз калган. Сулайман жүзүк алып, бармагына салып, булардын жайын түшүнөт. Көрсө, экөөнө кубат берген ошол ортодогу кайың тал экен. Алар жок, эң калган буларга кышында добул тийип, жайкысын аптап уруп, куурап жок болоюн деп калыптыр. Эми Меңдибай өзүң ойлонуп көр бул акылды. Сен Манасты жыккан соң кайыңдан бетер дайының чыкпай калбасын. Бул жорукту койгула. Тууганга кара санаган жакшы эмес. Көкчөкөз Манаска катылганча кайта жуушага көчсүн. Эски муз барып эл чапсын. Жазира барып жер тапсын. Тундурага кан болсун. Кытайдан кыйла жерди алсын. Ошондо өзүнчө Манас болот Көкчөкөз. Жакып менин иним. Манаска кара санасаңар, эч болбогондо 2-3 өңөрдөн кийинелем. Тил алсаңар, Манаска жыгылганда сүйө, алдырганда арка, кайышканда калка, өңкөйүп кетсе өбөк, чөгүлүп кетсе жөлөк болгула. Ошондо оңосуңар. Маңгул менен Кытайдан башыңды ачкан Манаска Кудай өзү бак берген. Темирди ар кандай калыпка салган балка менен дөшү өзү темирден. Ошондой болуп өз жынсынан чыгып Манасты жыккыңар келдиби? Ар жагы түрк, аланча, угуз хан болуп, авалынан акырына чейин акимчилик жуушкан нускада Атылахан деген болуп, анын тушунда ааламды алган экен. Куун түркүнөн болгон Атыланын нускасын кууп, артынан Баянхан чыкты. Манас ошолордун салтын жолдоду. Манастын арты ачылса Алаштын көркү кетет. Ушуну ойлондуңарбы? Кой Меңдибай, койгула. Койбосоңор абалы мени сойгула. Манастын кемигенин, өлгөнүн көрбөй кетейин. Балдарым мени өлтүрүп, андан кийин Манаска каалаганын кыла берсин. Меңдибайга Мүсөн ушундай сөздөрдү айтты. Акыл накыл болор, адам ойлонор кептерди айтты. Экөө бири-бирин ныгына көмбөй ошол жерден тарап кетти, бирок жолдо келатып Меңдибай Үсөндүн айткандарына акыл чайкап, ыргылжың абалга кептелди. Ырас эле анын айткандары туура акыйкат сөз болуп аткандыгын акылда калчады. Акылы мас болгон нардай кеңгиреди. Жалпы кырдагы угуз уулуна кызыл алтын чеге болгон Манастын ордун чындап эле кашкылак суур жеген капырлар басып калабы? Ушуну ойлонуп, инисиндей колунда өскөн Манасты жамандыкка кыя албай, же койгула деп кеп айтып иришкен иттерди тыя албай, икан жойдо калды. Айла жок чакырган Көкчөкөздүн жанына барды. Атасынын сөзүн балдарына айтты эле, алар капарга алышкан жок бул сөздө. Лаңгу төбөнүн боюна, Шиш төбөнүн оюна 3000 үйдөн 300 үй тигилди. Көкчөкөз көпчүлүккө жарлык айттырды.
Үй башына қызмат үшін суқсыр мойын сұлудан 2 келін, 2 кер мұрыт жігіт қызматқа тұрғыла. 300 үй тігіліп, 300 тай сойылсын. Кенжүт жаваға күз барып, қыш ошол жерде болдық. Қышы жайдан кемемес ысық екен, жай күнгісі өрт оқшайды. Бұл учурда үркөрдің батысына жақын қалды. Манасты қонақ қылам. Даяр тұрғыла. Дасторкон гир болбосын. Батту таза тоң кийгиле. Батту дегени илгери крахмал дегенди кыргыз бат деп атагандыгын айтышат. Жана ошондой эле жаңы, бүтүн, жыртык эмес таза кийимди, сый кийимди дагы батту тон деп айткандыгын билебиз. Балким дал ошондон улам батту тон деп айтылып калса керек. Балким крахмалданган тон. Кыскасы ошол нерсени айтып атат. Килем килче салдырып, башайы журкан, пар жазды калдырып, мунун баарын 6 датка бий билсин. Аларга аксакал Меңдибай баш болсун. Бий болгондун ар бири 500 үйдү башкарсын. Көсөл Манаска көк көргөзөм. Качан да болсо какай жеген калмак деп, калк ичинде козган кеп жүрөт. Манасты сойгондон кийин калгандарынын сүйлөгөнүн көрөйүн деди Көкчөкөз. Ушундай деген Көкчөкөз үй көтөртүп, тай союп, урматына чай коюп, Манас үчүн күтүнүп калды. Ал жерге мурда келип калган жебечи менен кошчуларды дагы чакыртты. Лаңгү табада ат башын нарында турган жебечи менен кошчуларды дагы чакыртты. Кошчу бул күндө кутчу болуп кетти. Жебечиден 50 кап таруу алдырды. Көз камандын көк туусу ашталып, өйдө көтөрүлдү. 50 кап таруу алдырып, шакты майда салдырып, ачыткысын чалдырып, күрөгөнү сүйрөтүп, гүлдү журтун дүүлөтүп, чапчакка шагын салдырып, угутун ура чалдырып, 2000 бе алдырып, 400 саба берсин деп айылга кабар салдырып, желесин сазга тарттырып, жергесин минтип арттырып, казыгын сазга кактырып, казанда барак тарттырып, Манастын жолун тосуп турду. Инилерин чогултуп, элден элким Токолдойдун үйүнө баштап кирди, кутум үчүн, кеңеш үчүн. Анан Көкчөкөз өзүнүн абалкы акылы менен кадимки сөзүн баштады. Инилерим, бир туугандарым, сөзүмдү байкагыла. Жуушадан журт үчүн келдик. Бул күндө кеттесип жүргөн Манаска кемтиги жок, теңелип турган чагыбыз. Ошол Манасты өлтүрүп, эми өрт өчкөндөй кылалы. Алыскы жолдон аңкап, чаңкап келаткан неме арак, кымыз, бозо дебей сунганыңды сугунар. Кымызга кыйгак, аракка уу, күрөгөдөгү бозого күйдүрмө дары, чапчактагы бозого чачама дары кошуп сунуп, 40 жигити менен катар текши кыралы. Антпесек, Манас алдыруучу неме эмес. Чарканадан бозо чып, чачама дары кошо чып, чалкасынан кулаганда кылыч күрсү айбалда чаап, жалгызын куткарбай жайлайлы. Манасты ойрон кылсак, ааламдын баары биздики. Орта Азия, Түркістан, аяғы ысар, көлөп, капталы, жазык, жөлөк, учу уйгур шаарлары, ары чети Маймуноо менен Саңыроо, Ымалайдын тоосу бүт колубузга өтөт. Өңкөй аял ургаачына алып, 30 жигит жолдошу менен бакай мурда өтүп кетиптир. Аны байкабай калыппыз. Эми Алмамбетин баш кылып түгөл баарын кыралы. Манастын ат тонун аңсап жүргөндөр, көзүңөр түшкөндү мага айтып койгула, баарын орындатам. Төрөнүн 4 катынын бизден бөлөк ким алат? Кийин талаш болбосун, көңүлдөгүнү азырайтып калгыла деди. Көкчөкөз мынтип турганда, ушун эле күтүп тургансып, агалдай Алтынайды мен алам деп чыкты. Анын сулуулугуна башынан эле суктанып жүргөн экен. Шоруктун кызы Акылайды мен алам деди Бегелдай. Аккула менен Сараланы ким алат дегенде Арбалдай айкырык салды, Аккуланы мен алам деди. Ал, Аккула сага энчиленди деди Көкчөкөз. Арбалдай маңдайында багы бар, кулагында шамы бар куланы азыр эле минип менчиктеп алгандай болуп кубанды. Дөрбөлдөй, сен эмнени каалайсың? Дедиле, мен Алмамбеттин арукесин алайын деди Дөрбөлдөй. Ага арукеге келгенделе, жаңы келгенделе Токолдой ашык болуп калган экен, көрүп суктанып калган экен. Андыктан Дөрбөлдөйдүн бул сөзүнө каршы чыгып, тууган арасы араздашуу башталды дагы. Эмне деди?
Андан башка катынды көзүң көрбөйбү? Арукени мен өзүм алам. Мен кенжеңермин деп чыкты. Ошентип экөө Арукени талашып мушташа кетти. Көкчөкөз экөөнүн төбөлөрүнө бирден камчы чаап, ордуна отургузуп койду. Чагалдай үзүлгөн кепти жалгаштырды. Токолдой менен Дөрбөлдөй эми макулдашып, ыкташып, Арукени бирөө алар. Сараланы ким алат? Калайыкты чайкаган Каникейди, Сандырабиганы ким алат? Эй, көр, сокур деди бул мынтип турганда. Эмне деп атасың? Мени көзүң көрбөй турабы деди Көкчөкөз. Анын көңүлү Каникейде экендиги баарына маалым болду. Эми ортого арбалдай калыстык кылып калган сөздү ошол айтты. Агалдай кара бөрктү алса, Акылай Бегалдайга калса, Аккуланын тизигини Арбалдайдын, Сараланын тизигини Чагалдайдын эшигине байланса. Мен кимисин алам ошондо деди, катындан куру калган Бегалдай сөздү бөлүп. Карадөңдү өлтүрүп, Кардыгашты сен ал. Жаманга да олжо түшөт, бирок жаман ал олжону үйлөшө албай колго түшөт деген. Ошондой болбойлу. Мурунтан арзыган экен. Арууке Токолдойго калсын. Диларамды Дөрбөлдөй алсын. Мындан сырткары ак күбө тон, ак келте мылтык бар. Ак күрөкө зоот, алтындан боолу калкан бар. Баркын билген адамга 600 жамбылык ачалбарс бар. Албарс миздүү айбалта бар. Аларды бөлүшүп албайла катын үчүн кагышып атабыз деди. Бул жерде эске сала кетүү үчүн нерсе, Карадөңдү өлтүрүп, Кардыгашты сен ал деп аткандыгында. Эгер эсибизде болсо, башка варианттарда дагы, Сагынбай атабызда дагы Кардыгаштын күйөөсү Жарманас. Карадөң дал ошол Жарманастын атасы. Балким Манасты жаңылыш кетирген себеп болсо керек, Карадөң уулу Жарманасты сен өлтүрүп деп айта турган болсо керек. Айтып атканда мындай жаңылыштыктар болуп кете берет. Карадөң Жарманастын атасы, Кардыгаштын кайнатасы. Бул нерсени эске чыгарбайлы. Мен жанагы Кардыгаш дегениңерди албайм деген деди Бегалдай кайра. Аныңар кайраты ашык алып да уккамын. Өшмөндү болгон неме өзүмдү өлтүрүп, андан кийин караңгыда келип Көкчөкөздүн кардын жарып кетпейби? Андан кийин калганыңарды чилдин башын жулгандай кылбайбы? Канкорго катылсаңар дагы ушул карындашына катылбайлы койгулачы. Орнубузду кара жер кылып жүрбөсүн. Андан башка катын жок сага деди жини келген Арбалдай. Эми Чагалдай сөз алып, эми катын талашканды койбойсуңарбы? Катынды бөлүштүрөбүз деп. Каруу жарак деген карк алтын казына го. Каникейди Көкчөкөз алса, калың кыргыз былк этпей колубузга өтпөйбү? Агөрөк Канкорду кантип өлтүрүүнүн камылгасын кылайлы. Ошону ойлонолу. Канкорду көмгөндөн кийин көмүлгөнчө тойлойбуз. Бүткүл дүйнө акыры бизде калат го. Болгону Алтынайды мага бергиле деди, кайра өзүнүн кызыкчылыгын коргоп. Кыскасы ушинтип, али Манас келелек, өлелек тургай келелек кашына. Бирок булар өлтүрүп койгондой, Манасты сойгондой кылып өздөрүнчө кеңешип, кеңешкени курусун, анын мүлкүн талашып, катындарын талашып, аз жерден кырылышып кете жаздашты. Кыскасы ушинтип кеңеш соңуна чыкты. Баары үйлөрүнө кыялданып тарады. Манастын ар бир дүнүйөсүн өздөрү азыр алып алгандай болуп, эңсеп жүргөндөр жетпей жүргөндөр түшүнөн кетпей түйшөлүп атты. Эртеси кечки дигер кезде Көкчөкөз Чагaldайды чакырып, чалкашка атына мингизди дагы, түнү менен жол жүрсөң Кашкарга жетесиң. Артыштын оюндагы Агулук бийдин үйүнө коносуң. Анан Манаска учурашып, биздин жөнүбүздү айт. Үсөн деген агаңыз, Меңдибай деген тагаңыз баш болгон туугандарыңыз токтоп өтсүн деп тосуп атат. Өлүгүп атсын деп өтүнүп атат да. Кайсы күнү келерин болжоп, ошого жараша камданалы деп айтып, түшүндүрүп жолго салды Чагaldайды. Түндөп жүргөн Чагалдай Агулук бийдин үйүнө таңга жакын жетти. Анда жатып эс алып, эртеңки күнү Шашкеде кызыл дастар башында 40 чороосу кашында турган Оян эрдин ордосуна кирди. Саламын айтып, кабарын айтып, булардын ансыз да эртеңки күнү, аркы күнү аттанганы турганын билди. Ошону менен кошо бармак болуп конуп калды. Чагалдай убагында келбегенден эле Көкчөкөз колду баштап келе турганын болгоду. Баягы Кызыл кумдагы окуяда байынган кайыптарын кайсаган ажыдарды өлтүргөн үчүн буга бир жашыл таш берген. Бол дегениң болот деп дубасын дагы үйрөткөн.
кыям деп аталган ошол ташты кымызга салдырды. Күрөгөдөгү бозого күйдүрмө уу, чапчактагы бозого чачама уу, аракка заар кошуп, калкын жыйып, камылгасын кылып, канкорду жутмакка талаптанып тура берди. Анын бул кылыгын эптеп Арыстан эрге жеткирүүнү ойлонуп, Меңдибай жүрөт бир жакта. Меңдибайдын эли 4500 түтүн болчу. Бирок чабырлары Анжыянда калып, бул жакка 2000 түтүнү көчүп келген. Будан кыргызынан дагы 1000 түтүн кошо конгон. Анын санасы башкача болуп, Меңдибайдын санасы башкача болуп жүргөнүн байкаган Көкчөкөз элин 6га бөлүп, 6 бий шайлап койгон. Алар кимдер, кантип башкарып атат? Бул жөнүндө кийинки берүүбүздө сөз кылалы. Бар болуңуздар.